Амансызбы. Бисмилла деп 6-кабатка чыгып келдик. Ремонту орто, бир бөлмөлүү батир, Жалил Атамбаев курган дом, Ош шаарында, Кадамжай аялдамасынын жаны, балкону дагы кенен экен. Бул өзү бир бөлмө квадрат метри 46 квадрат метр. Балконду кошо турган болсо 49 болуп калат экен. Терезелер күнгө бетти карайт экен. Пластик решеткалар коюлган, көрпө-төшөк бул жака жыйылат экен. Батарейкалар коюлган, кышында жылуу, отопление жакшы экен. Ипотека жолу дагы каралган, одобрение алгандар чалыңыздар, одобрение албагандар кыйнабаңыздар. Анан ашканасы дагы кенен экен. Мына караңыз, ашкана өтө кенен экен. Почти бир бөлмөдөй эле болуп калат экен. Эки көзү газ, эки көзү электрический. Терезелер мынакей. Барыңыздарга маалым болуп турат. Балдар ойноочу аянтча бар. Машина койгонго жай кенен. Кадамжайдын аялдамасын барыңыздар билесиздер. Суу жакшы, газдын турбасы келиптир. Мебелдер жакшы, ремонт негизинен орто деп айтууга болот. Ремонт кылбай жашаганга толук мүмкүнчүлүк бар. Жуунуп таранчу бөлмөсү отдельный, ажатканасы отдельный болуп калат экен. Бул жагы жуунуп таранчу эле, айлана тегереги кафелденген ысык суу, муздак суу бар. Акчасы $56,000, түшүп берүү жолу бар. Ипотека жолу каралган деп айттым. 46 квадрат метр. Бул жагы ажаткана. Демек ремонт кылбайсыз, заречтен коюлган ысык суу, муздак суу бар. Кышын жазын жылуу. Сырткы эшик, темир эшик, бронь эшик. Бөлүшүп койсоңуздар болот. Ноокаттык туугандар, кызыл кыялык, баткендик туугандар, кара суу, алай, чоң алай, өзгөн, Каракулжа, Жалал Абадтык туугандарга бөлүшүп коюңуздар мынакей. Бир бөлмө. Бир бөлмө эң ходовой болот, тем более 6-этаж экен, жакшы. Бүт шар кабаттабыз деп айттым. Мынакей лифт иштейт, айлана тегереги кафелденген. Бардыгы жакшы. Демек алган адам утулбайт. Бир бөлмөлүү батирдин дарегине токтоло турган болсок, биз Ош шаарындабыз. Тактап айтканда Кадамжай аялдамасы деп коет мына жерде. Бул жагы Черемушка. Бул жагы болсо Төлөйкөн микрорайон болуп калат. Мына жерде миллион, арзу бер ресторан түз түшө турган болсок, жанагы Кулатов көчөсү болуп калат. Западный тарап. Бул жагы баягы 3 тал кафеси. Бул жага түшсөк баягы Эгербел жак менен чыгып кетебиз. Жаңы базарга ыңгайлуу, мектеп, бала бакча баары ыңгайлуу. Оңго буруп кете турган болсок, Сулайман тоо, бул жагы окуу жайларга, Ош, Мукуга түшүп кеткенге ыңгайлуу. Мектеп, бала